Телекөрсөтүү жана радио берүү жөнүндөгү мыйзам өткөн жылы күчүнө кирген. Ага ылайык ар бир телерадио компания өз эфирдин 50%-ын ата мекендик өндүрүштөн чыккан продукция менен толукташы керек. Анын ичинде 50% мамлекеттик тилде болушу шарт. Бирок бардык эле телекомпаниялар бул мыйзамды аткарып жаткан жок. Учурда мыйзамга баш ийбегендердин кесепети талапты аткарып иштеп жаткан компанияларга тийип жатыптыр. Мыйзамда көрсөтүлгөн ченди сакташ керек. А бирок ар бир телекомпаниянын өзүнүн концепциясы бар. Ошол компаниянын концепциясы иштеген жок. Ата мекендик өндүрүш жок. Мындай айтканда, ошол компания чыгарган продукция жок кесе. Ушул мыйзамды сактоо менен бардык телеканалдар өздөрүнүн конкуренттүүлүгүн бири-бирине баягы атаандаштыкты өнүктүрүүнүн формасын келип алып чыгыш керек. Эгер ушул бирине иштебесе, анда бул закондун кереги жок. Мыйзамды аткарууга даярдык көрүүгө телерадио компаниялардын 1 жылдан ашуун убактысы болду. Бирок айрым телеканалдар азыркы күнгө чейин чет элдик каналдарды алып көрсөтүп иштеп жатышат. Мыйзам боюнча буга жол берилбеши керек. Себеби мындай каналдарда бир дагы мамлекеттик тилдеги көрсөтүү программа жок. Ал эми калгандары 50%га жетпеген программаларды чыгарып жатканы менен ал мыйзамдын норма категорияларына дал келбейт. Тийиштүү талаптарды аткарбагандарга мамлекет эч мүмкүнчүлүк бербестен чара көрүшү керек дешет телерадио жетекчилери. Себеби андай каналдар өздөрү дээрлик чыгым тартпай, даяр видео продукциянын эсебинен каражат таап жатышат. Рекламалык Кыргызстанда рынок өтө эле кичинекей. Ошол кичинекей рынокто болсо Кыргызстанда мына бүгүнкү күндө 50дөн ашык телеканал иштеп жатат да. Арасында чоң каналдар бар, кичинекей каналдар, жанагындай мен айткандай 2-3 кишини штатта кармап, анан эртеден кечке автордук эч тиги укугу сакталбаган кино, музыканы көргөзүп коюп, анан рекламаны көргөзгөндө булар жана рекламалык рынокты бузуп жатышат да. Мындай каналдар менин оюмча жабылыш керек, себеби алар мыйзамга жооп бербей атат. Бул мыйзам толуп иштеш керек. Эми мындай өз билемдик өкмөттүн көз жазымында калбайт. Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти телекөрсөтүү жана радио берүү жөнүндөгү мыйзамды аткарбагандарга жакынкы күндөрү чара көрүлөрүн билдирди. Те телеканалы, которые не исполняют указанные нормы закона. Бүгүнкү күнү маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти жергиликтүү 40 телеканалды текшерип чыккан. Алардын арасында мамлекеттик да, менчикте каналдар бар. Анализдин негизинде мыйзам чегинде иштеген жана аны сактабаган мекемелер аныкталды. Телерадио мыйзамын аткарбагандарга алгач эскертүү беребиз. Ал аздык кылса айып салып, тийиштүү документтерди чогултуп сотко кайрылып, уруксат кагазды артка кайтарып алабыз. Телекөрсөтүү жана радио берүү жөнүндөгү мыйзам мамлекеттик саясатты, улуттук баалуулук каада салтты сактоого жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталган. Коомчулук жергиликтүү телеканалдардан мамлекеттик тилдеги продукцияны күтүп жатат. Демек, ар бир канал бул талаптарды аткарууга милдеттүү. Мыйзамдын шарттарына баш ийбеген телекомпаниялардын ишмердүүлүгү толугу менен токтотулат. Кайыр Жайлообекова, Диас Акимбаев, НТС.